Саламатсызбы? Assalomu alaykum. Кандай турасыз? Өткөндө мага видео жибердиңиз. Жакшы. Мен видеону алдым, силер менен сүйлөшүп атам. Азыр как раз өзүм мекендештерге кайрылуу жасап, тракта иштейсиңер, акча көп деп атасыңар. Буякта кичинекей карындашыбызга жардам бериш керек деп видео чыгарып, анан силердин видеону кошуп чыгарып көрөйүн, кандай пайда болот экенин көрөбүз. Точно айта албайбыз канча беришет. Кээ бирөө $5 берсе, $10 берсе, $20, $100 берсе дагы чогултуп, анан силердин реквизиттерди, может бизди да башка жактан көрүшөт да, аякка отуруп калат, анан мен өзүмдүн телефонумду зелени берип коеюн, мияктан акча чогултсам, анан мен сиздерди көзүңүздөргө салып ийем, Ооба, калган эми Аллахтан да келем, ишин аракет кылып коелу деп ошентим да. Жакшы. Кызыңыздын аты ким? Кызым аты Айкөл. Айкөл, Айкөл. Айкөл кандай, жакшыбы? Жакшы. Кудай буйруса баары жакшы болот. Каяктан жасаш керек экен операцияны? Индияда жасалат экен, ошо путунан, анан жан башынан да жасалат да. Ошол Бишкекте жалда 2 жолу операция жасалганда, промез жасап коюшканда врачтар ошон үчүн жан башынан сөөгү кычык өсүп, тизеси да кычык болуп, өскөн сайын башка жака кайрылып өсүп атат да. Операцияга канча акча керек экен? $25,000 керек делет деп ошентип го. Общий, силерде кичине каражат барбы же такыр жокпу? Азыр эмне баштадык сборду. Жаңы баштадыңар, Кудай буйруса баары жакшы болот, переживать этпегиле. Баары Алладан, Аллабыздын көзү түз болсо, анан акчаны Кудай буйруса чогултабыз, операция жасайбыз, Мейлиңиздер андай байланышка чейин кичине күтүп туруңуздар. Мен азыр видео чыгарып, анан силердин видеону кошуп, анан коюп көрөлү. Мен улам түз эфир өткөрүп турам, колдон келген аракеттер жасап турам, Кудай буйруса. Рахмат жон, Аллахым разы болсун, аке, кызматыңызга разы болуңуз, рахмат жон. Жакшы туруңуздар. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мага да өткөндө бир үй бүлө кайрылып, бир карындашыбыз кайрылып, кызымдын көзү көрбөйт деп акча чогултуп бергенбиз, Кудай буйруса. Улам видео чыгарып, көбүңүздөр азыр трак айдап жүрөсүңөр, таксиде иштейсиңер, пикап трак, көптөгөн жумуштарда иштеп жүрөсүңөр Америкадачы. Анан көп түкүрсө көл болот дегендей, ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн деле түшүп калат. $20-30, $5. Ошо мен зеле номеримди жазып коем, 917 544 42 54. Аракет кылып көрөлү, достор. Көңүлүңөрдөн канча каражат чыкса, ошол зеле номериме которсоңуздар, анан бир определенный убак, бир может 2-3 жумадан кийин мен отчетун берип, бул карындашыбызга акчасын салып ийсек, Индияга барып, кызы карагылачы, кичинекей кыз. Балдар оорубасын, достор, балдар оорубасын. Кичинекей кызыбыз, карындашыбыз баса албайт экен. Мына шалакылык деп коет да, шалакылык. Көп угам ушунучу. Кыргызстандан операция жасатып, каза болуп калыптыр. Кыргызстандан операция жасатып, паралич болуп калыптыр. Кыргызстандан операция жасатып, баспай калыптыр депчи. Эми Индияга барып операция жасатыш керек. $25,000 керек экен. Сбор жаңы чогулду. Азыр мен сиздерге видеону коюп берем. Ошол видеону көрүңүздөр. Анан аякта реквизиттер, банковский реквизиттер турат. Кыргызстанда болобу, баягы акча которушса, биз болсо Америкадагы мекендештер чогуу акча которуп, карындашыбызды Индияга операцияга жиберели. Баарыңыздарга аманчылык, балдарыңыздар оорубасын. Бала ооруган абдан жаман. Чоң киши ооруганы билинбейт, бала оорубасын. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар, достор. Ушу мен да кызым ушу кыздар болушу бир аз болсо да басып өз алдынча мектепке барып жетелеп. Саламатсыздарбы? Менин атым Бегмай, Айкөлдүн апасы болом. Мен бул кайрылуумдун себеби кызымды энже өлкөсүнө операцияга алып барышыбыз керек. Ал жака $25,000 акча керек келүүдө. Андай сумма менде жок болгондуктан Америка штатындагы Европада мекендештерибизге кайрылып атам. Жана ошондой эле Алмазбекке дагы кайрылдым, ошол видеону чыгарып бериңиз деп. Ошо кызымдын эртеңки келечеги үчүн сиздерден жардам сурайм. Кызым азыр өз алдынча баса албайт. Кызым менен теңдер азыр 1-класста окуп атышат. Мен кызым да ошо элдин кыздарына кошулуп
мектепке барып окуусуна себепкер болуп калыңыздар. Мен да буну жетелеп алып жүргүм келет. Тогуз жүз жетинчи трак ремонтко кирип атат. Биздики Ополдун трагы. Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Колдун баарын көрдүңөрбү? Капкара болуп калды. Эмнеге капкара болуп калды? Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бул деген эксклюзив. Күн сайын мындайды көрө албайсыңар. Даже тракта 7, 8, 5 жыл, 10 жыл иштеген кишилер көрө элек. Мына 2 упаковка ачылды. Бул деген дефтин фильтри. Масло жапжаңы. Көрдүңүздөрбү? Жапжаңы. Бул бир фильтр. Экинчи фильтри салынып атат. Азыр мен сиздерге эскисин көрсөтөм. İçinde 2 filtre болот экен мондай. Азыр мондай кылып көрсөтөйүнчү сиздерге. Бир жагы апапакай. Бул эски фильтрлер, көрдүңөрбү? Мен кармаганда колум кара болуп атат. Бир жагын карасаңыздар, капкара. Бунукун да көргүлө. Экинчи жагы капкара. Мен ойлоп атам, мояктан деген кара түтүндөр келип, ар жакка чыкпай атат. Молардын баары забиваться этип калган. Майда тешиктер болот экен. Тешик жок калган да. Азыр могу кичине жылсын. Ана мен сиздерге видеону улантып берем. Дагы. Опа, молодец. Азыр өчүрөт. Достор, мына мондай болот экен. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Көбүңөр тракты иштеп жүрөсүңөр, бирок могу дефтин фильтрин көрбөгөн мекендештер абдан көп. Могу жерде мондай болот экен, системасын көрсөтөйүн. Моякта 2 фильтр болот экен. 2 фильтр булар такыр өлбөйт дейт. Көрдүңүздөрбү? Могу ортосундагы 2 фильтр забиваться этип калат экен. Могу жапжаңы фильтр салынды. Азыр мояка экинчи фильтрди жаңы салынат. Болду, анан деф системасы оңолот. Достор, мондай болот атат. Мондай фильтрди атайын күйгүзүп тазалаган аппаратура бар. Анан ичине салат да күйгүзөт, тазалайт. Бул убактылуу нерсе да. Колдон келсе ушинтип жаңын салдырып коюш керек. Анан деген жаңы кезде трактар өзлөрү автоматически реген жыңылат. Мону өзлөрү тазалайт да. Анан кийин трак эскиргенде силер өзүңөр реген жыңыласыңар. Реген жыңылганда мотору аңылдап иштеп, мону ысытып, анан тазалайт да, ичинде забиваться этип калган нерселерди. Азыр могу экөө жарабай калды. Бул гарбич деп коет. Мыякта гарбичке кетти дагы. 2 фильтр салынып атат. Бирөөсү салынды, бирөөсү азыр салынат. Эң негизгиси бул фильтр эмес, достор. Эң негизгиси могу траковый компаниянын аты, көрдүңөрбү? Өзүңүздөр окуп алыңыздар, Братан дейт. Братан десе ким эмнени эстейбиз? Жанагы казактардын киносу бар го. Не деген кино эле? Братандар, жанагы Общаковский кинолор бар эле го. Братан деген кино. Жок. Азыр эстейли. Силер дагы эстегиле, достор. Жана Саян качпады эле. Рекетир. Могу компанияны мурда рекетир болуп жүргөн жигит ачкан окшойт да. Тамаша. Братан деп жазып коюптур эми. Братан деген жакшы эле сөз да, чынбы? Братан кыргызча кандай болот? Байкеси болобу? Байкеси, англисче болсо эми болот. Брозе. Акаси болот экен, акаси. Акаси деген компанияда, братан. Жакшы. Аба, байке, ака, үкө деген эмелер да. Мыякты көрөсүздөр, күн сайын көрөсүздөр, күн сайын PTI кыласыздар, баардык нерсени көрөсүздөр. Именно ушуну көрбөйсүздөр да. Именно ушуну. Тракта, чын айтып атам, тракта 7, 8, 10 жыл иштеген кишилер көрө элек мунучу. Мына дагы бир жолу көрсөтүп коеюн, эксклюзив. Лайктан басып каналга катталып койгула, биринчи жолу көрсөтүп атам силерге. Мына PDF-тин фильтри ушундай болот. Эмо эмеде экен да? Катуу экен да. Мен жумшак акында сеткага деп ойлогом да, катуу болот экен депчи. Бул деген эме дейли болот экен да. Жанагы кирпич дейли болот экен да, катуулугу. Кирпич дейли болот экен. Карасаңыздар. Эмо жарабайт да, мен согуп көрбөйм азыр балка менен, я. Кандай дейсиңер? Же силер алып кетесиңерби? Я. Оу. Кана. Моякта өкө жатпайбы, өкө?
Бурчтабы кана? Моларбы? Азыр мен силердин көзүңөрчө азыр оң кол менен чаап көрөм азыр. Буякта дагы 2 фильтр бар экен. Булар дагы эски алмаштырылган экен. Азыр мына. Мен ойлогом, мунун ичи деген аябай жумшак, бир нежный бирдеме болот го деп. Мына карап тургула. Жок, согуп көрөт ам. Бул деген неме экен да бул? Кирпич эле экен да, кирпич. Кирпич дейли экен, мыяктан түтүн кантип өтөт я? Карагылчы, PDF. Ушуларды деген күйгүзүп тазалаганда толук жок. Андан көрө жаңыны салыш керек. Көрдүңөрбү? Жарабай калган фильтрлердин бир жагы кара, бир жагы ак болот экен. Монуку дагы кара, бир жагы ак болуш керек достор. Эксклюзив. Мындайды эч ким сиздерге көрсөтпөйт. Биз көрсөтүп койдук. Каналга катталып, лайктан басып, эң негизгиси жана бир карындашыбызды чыгарбадыкпы? Буту баспаган кичинекей карындашыбыз экен. Ошого душаңарды кенен коюп эле бир $10, $20 которгула мага. Анан чогултуп туруп Кыргызстанга салабыз, мен видео отчет берем, достор. А то уят. Бүгүн эртең менен видео чыгарган болгону бир мекендешибиз $20 которуптур. Тракта жүрөсүңөр, жолдо жүрөсүңөр, акча жасап атасыңар, бир $20 аябай эле которгула достор.